Bunu oynatın bilirsiniz mi? Ben biliyorum. Atkan tartışın. Bunu kança. Biz ellerine sırap koyuyoruz. Ece, bu oyunu ben bilirim. Siz bilirsiniz kaysı bayramda? Bu oyundun adı Atkan tartış. Bunu toylordo, bizim Kırgızdardын bayramlarında, Nooruzдарда, 7 ноябрда oynanıp turgan oyun. Atkan tartış. Bu baş giyiminin adı emne? Билесиңерби кыздар, бул баш кийимди кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими болуп эсептелинет кыздар. Бул элечек кат-кат болуп 20 метр ак кездемеден жасалат. Бул улуттук баш кийимди кооздош үчүн моундай жакшынакай таштар менен кооздоп, атайын саймалап да коюшат. Салмас-пы же ак калпактын жөнүндө айтып бериңчи? Саламатчылык балдар. Кандай жакшы суроолорду берип атасыңар. Карачы, биринчи мынау калпакты карагыла. Бул жаш балдар үчүн үйлөнгөндө ушу ак калпакты кийишет. Кара оймо чиймелерин, кыргыздын кандай сонун калпактары, андан кийинки калпагыбыз карагыла. Булар жайлоодо, себеби кыйма чиймелерин көрдүңөрбү? Ооба. Кандай сонун оймо чиймелери. Буларды негизи илгери аксакалдар тоодо ушу кыйылган калпактарды кийишчү эле. Андан кийинки калпакты карагыла. Кандай орнаменттери сонун оймо чиймелери, булардын кыюуларынан айырмаланат. Орто жаштагы адамдар кийген буларды. Андан кийинки калпактарды карагыла. Эң сонун кыйма чиймелерди, булардыкы өзгөчө болгону кыргыздардын укура калпагы ушундай болуп тигилген. Достор, бүгүнкү күн жактыбы? Ооба. Сени үйрөнөттү. Эми үркө